Актуалдуу маектен баштайлы. Студияда Таалайгүл Сыдыкбекова. Саламатсыздарбы? Урматтуу радио угуучулар, кыштын суугу азыр ушул жылуулук туурасында, анын ичинде ушул жылуулукту камсыз кыла турган отун, көмүр, электр кубаты сыяктуу жагдайларга көңүлүбүздү буруп жаткан кез, бүгүн биз актуалдуу маекте дал ушул көмүр менен калктын камсыз болушу, анын сапаты, баасы жана башка багыттарда сөз кылалы деп чечтик. Кыргызстан көмүр менен канчалык камсыз, кандай проблемалар бар жана ал кандай чечилүүдө, көмүр жетиштүүбү, жылуулук электр борборунан чыккан кара түтүнгө сапасыз көмүр себеп болуп жатабы? Мына ушул жагдайда дагы сөз кылабыз. Биздин студиябызда биздин сурообузга жооп берүү үчүн Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Ашырбаев Канатбек Ыбышевич келген. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Студиябызга кош келипсиз. Канатбек Ыбышевич, азыр мен угармандардын эсине салып коеюн. Биз түз эфирдебиз. 39-21-90, 39-19-33 телефондору азыр биздин актуалдуу маекке иштеп жатат. Ошондой эле бизди Биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан видеобузду дагы көрсөңүздөр болот. Бул жака дагы өзүңүздөрдүн сурооңуздарды жазыңыздар. Биздин режиссердук пультта Бакыт Ашырахманов иштеп жатат. Андыктан суроо салып, биздин программага кошулсаңыздар болот. Алгач ушундай бир жалпы суроодон баштап алайын. Канатбек Ыбышевич, мына негизи эле ушул сууктан өтүш үчүн, жылуулук мезгилинен өтүш үчүн Кыргызстанга мындай бир канча ушул көмүр, канча пайызы көмүр керектелет? Бизге бул өтүп жаткан күз кыш мезгилине республикабыз боюнча 2.460.000 тонна көмүр керектелет. Анын 240.000 тоннасы бул бюджеттик мекемелерге кетет. 1.110.000 тоннасы Бишкек жылуулук электр борборуна кетет. Анан ушунча эле көлөм калктын керектөөсүнө кетет. Анан бүгүнкү күнү болсо ушул көмүр менен камсыз кылууда көмүр ишканалары менен мен бул былтыркы жылдын 10 айдын көрсөткүчүн айтайын. Анткени бул жылды жаап дагы статтан дагы эмелер маалыматтарды ала элекпиз. Ошону менен 11 айдын ичинде республикабыз боюнча 2.027.000 тонна көмүр казылып, дайындалып берилген. Бул болсо ошо 19 жылдын көрсөткүчү менен бирдей эле келатат да. Калкты, бюджеттик мекемелерди камсыздоо бул да иштер өзүнүн графиги менен эле келатат. Айта кетсек, ошол декабрда жана 1.110.000 тоннадан 776.000 тоннасы калкка даярдалып берилген. Бюджеттик мекемелерге болсо 185.000 тоннасы дайындалып берилген. Калган көмүрлөрү ушул күз кыш мезгилин аяктаганга чейин, ушу март айынын аягына чейин камсыз алып берилет. Бишкек жылуулук электр борборуна айта кетсем, жанагы 1.110.000 тоннадан 700.000 тоннасы Кабак бассейни, бул Жумгал району Миң Куш Кара Кечеден келиш керек. 60.000 тоннасы таш көмүрдөн жана 350.000 тонна Казакстандан келиш керек. Бул көмүрлөр эле өзүнүн графиги менен келип атат. Биздин ишкана менен чогуу келишим түзгөн шериктештиктеги жеке ишканалар биз Кабак бассейнинен көмүрдү ташыйбыз. Бүгүнкү күндө биз 700.000 тоннанын 472.000 тоннасын алып келдик. Бул иш деле баягы өзүнүн графигине ылайык. Биз ай сайын бир 80-90.000 тоннадан алып келип турушубуз керек. Калган көмүр ошо мен айтып кеткендей март айынын аягына чейин коюлат. Эми кийинки суроону, ошо алгачкы сурообуз, мына азыр мен жалпы мындай бир маалымат алып алдым сизден. Негизи көмүрдүн жетиштүүлүгү туурасынан кийинки дагы бир эң мындай бир орчундуу маселе, азыр социалдык тармактарда да абдан курч, азыр көчөгө чыкса да ушул маселе аябай талкууга алынып атат, өзүңүз билесиз. Ушул көмүрдүн алынып жаткан, ушул эл жагып жаткан дейбизби, көмүрдүн сапаты боюнча эмне үчүн ушул жылы, бул жылы деп коелу, ушул кыш айында, декабрдан баштап ушу борборубуздагы жылуулук берген, ушул электр борборго болгон көптөгөн дооматтар айтылып атат. Сапасыз бир көмүрлөр жагылып, азыр экологияны ушунчалык бузуп атат деген дооматтарга кандай дейсиз? Эми бул Талайгүл апа, бул менимче быйыл эмес, акыркы жылдары ушундай көрүнүш пайда болгон. Былтыр, наркы жылдары деле ушундай болуп, мындай шаарыбызды түтүн каптап болуп турган. Анан эми бул Бишкек жылуулук электр борборуна мисалы быйыл алып келе баштадык биз көмүрдү. Анан бизге да ошо сапатына көбүрөөк мындай эмелер, нараачылыктар болуп, мындай штрафтар салынды.
Бирок эми мындай ошого жараша анан көпчүлүк мындай соц тармактарда дагы бардык жерде ошо кара кеченин көмүрү ооба сапаты начар келет экен. Анан ушул баягы түтүн каптап аткан бирден эң чоң себеби же жалгыз себеби ушул кара кеченин көмүрү болуш керек дегендей да талкуулар болуп атат эми. Бирок эми жалгыз эле ушул смогко кара кеченин көмүрү күнөөлүү болуп атат дегенге мен мисалы кошула албайт элем. Эмнеге дегенде, ооба Бишкек жылкы электр борборуна келгенде бизге жанакы айып салынып атканда биздин көмүрлөр ар бир мындай состав 10 вагондон келип турат. Ошол келген сайын көмүрлөр текшерүүдөн өтүп турат лабораториядан. Ошондо биздики эң негизгиси кайсы критерийлерден мындай айтканда нааразычылык болуп атат дейли, мындай сапаты начар деген. Бул нымдуулук анан ошол көмүрдүн көлөмүндө канча пайыз гүл түзөт деп. Ошо гүл канча пайыз, анан нымдуулугу канча пайыз деп ушул көрсөткүчтөр менен бизге мындай айып салынып атат да. Нымдуулугу ашып кетсе дагы туура эмес. гүлү ашып кетсе дагы. Бирок эми гүл эмне? Бул гүл деген ошол көмүрдүн ичиндеги күйбөгөн минералдык кошундар да. Бул то есть абага учпайт. Бул ошо гүл менен чыгат. Ошол гүл анан барып мындай жанакы Бишкек жылкы электр борборунун ошо гүл топтоочу жайы бар, Золотвал деп коет. Ошол жака чогула турган эме. 1 тоннада биздики ошо келишим боюнча 22,5%дан ашпаш керек. То есть мындай айтканда 100 тоннадан 22,5 тонна гүл чыгыш керек, андан көп чыкпаш керек деген кеп да. Анан биздики ошо кээ бир учурларда мындай ошол гүл 30% түзүп калат, 32% түзүп калат. Анан ошондон баягы сапаты начар болуп бизге штраф жазылып калып атат. Анан бирок бул ошол эле айткан адистердин айтымында бул гүлдүн көбү бул жанакы смогко эч кандай таасири жок деп. Нымдуулугу деле бул эми баягы суу, көбүрөөк суу болуп атат дегени да. Негизи ушул жерден бир суроону дагы унута элегим да тактап алайынчы, анткени биз ушу сүйлөшө келгенде дагы ушундай сөздөрдү айтышат да. Негизи кара кечеден баягы казылып алынган көмүр канча мындай процедуралар кандай өтөт ошолор? Мисалы үчүн ошол жерден казылып алынып эле анан эле машинеге салынып эле анан ошол боюнча жагылабы, же ал көмүр кайсы бир нерселерден да өтөбү? Жок, ошо сиз туура суроо берип атасыз. Бул көмүр ошол казылып алынып эле, андан кийин автоунаалар менен кара кечеден балыкчыга жеткизилет. Балыкчыдан болсо темир жол менен жана вагондорго, пол вагондорго салынып, анан Бишкек жылкы электр борборуна келет. Ортодон бир кандайдыр бир технологиялык мындай эмеге тазалоо эмелерге түшпөйт. Негизи тазаланыш керекпи? Булар кандайдыр күйгүзүлүп же кандайдыр эми бул технологический процессти алганда ортодон дагы жанакы гүл деп атпайбызбы? Эми гүлдүн процент көбөйүп кеткен бул эмне берип атат? Бул жанакы ошол жердеги майда топурак таштар аралашып кеткени да. Алар күйбөйт да. Ошолор келип туруп анан гүлдүн эмесин көлөмүн көбөйтүп атат да. Мындай айтканда ошондон көмүрдүн сапаты начар деп болуп калып атат. Анан ошондо биз ошо сунуш кылып бергенбиз. Ортодо балыкчыда бир комбинат курсакпы деп, кургак түрүндө көмүрдү тазалоо. Андай комбинаттар бул Россияда чыгат экен, Новосибирскиде. Биз ошол чыгарган завод менен, алар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, алар өзүнүн ошол заводдун эмелерин, параметрлерин беришкен бизге, кандай болот экен, эмне болот экен, даже бияка келип куруп да беребиз деп. Бирок ошо мындай аны курганда азыркы Бишкек жылкы электр борборуна келип аткан көмүрдүн көлөмүн тазалап алып өткөнгө бир ушул комбинат бир $3 миллион тегерегиндеги акча талап кылат экен. Азыркы күнү ошо бизде ал өзүбүздө андай акча жок болгондон биз бизди караган мамлекеттик органга кайрылып эметип эле ошону койсок жакшы болот эле деп. Азыр ошонун үстүнөн иштеп атабыз да. Жакшы болмок. Эгер аны эметсек, ал жерден келгенде биздики кайра эле жанакы топурак таштан тазалап, ошол жерден лабораториядан өтүп туруп, керектүү жанакы параметрлерге жеткизип туруп, анан бияка жиберип турмакпыз да. Бүгүнкү күнү болсо ал андай комбинат жок болуп, лаборатория жок болгондуктан көмүр ишканалар казып туруп алып келип Бишкек жылкы электр борборуна келгенде, ал жерден текшергенде, мисалы жанакындай гүлү көп экен же нымдуулугу көп экен деп туруп аны штрафка салып коет. Ошол жерден акча эмеге штрафка жыгылып атышат да ишканалар.
Кантбек Бушевич, мисалы мен ушу көмүр боюнча көп мындай кызыкпайт элем, бирок айрым учурда мен ушундай бир сөздөрдү угам да, орешки, анан кийин семечки деп калса эле мен ушул кадимки эле биз чагып аткан семечке жөнүндө сөз болуп атабы деп ойлонсом, көрсө көмүрдү сатуучулар да ушундай деп дагы терминдерди колдонот экен да. Эми Туура. орешки дегени жанагы бир аз чоңураагы, семечка дегени таптакыр Майдагы. майдасы, анан кийин таптакыр гүлдү дагы айтып Штык атасыз. деп коет, Ошондой кылып дагы айтышат экен да. Эми биздин азыр ушул көмүр рыногунда мына ушулар сатылат экен да. Анан албетте булар ошол көлөмүнө жараша дагы баасы коюлса керек. Мен айтайын деген мындай да, мына ушул айлананын баары чаң, кир, майда көмүрлөр менен, машиналар менен ташылып жатат. Анан ушул нерселерди карап туруп, адамдар дагы ошондой бир мындай бир табигый түрдө ушундай бир суроолор жаралат да, бул эми сапаты кандай болду экен, ушул сапаты жакшы деген документтер сатылуучуларда барбы деп. Ошол көмүрдү сатып аткандар документтер жок, көмүрдү казып чыккан ошол кара кече дейбизби, ал жерлерде ушундай документ берилбейт депчи. Кандай дейсиз, ошол көмүрдү мына алып келип аткан жагдайда ушул документтер берилиши керекпи чынында? Реалдуу түрдө кандай болуш керек бул документтерди баягы сапатына жооп бере турган? Мен барып алып документиңизди көрсөтүңүзчү, көмүрбү же көмүр эмеспи деген нерсени талап кылсам болобу? Болот, эми бирок жанагындай да, мисалы кичинекей көмүр саткан точкаларда алар ошол эле көмүрдү, биздин мисалы көмүрдүн сертификатын алып алып, башка көмүрдү эле сата берсе болот. Мындайчы, практикадачы. Аны эч кандай кичинекей майда точкалар эле көзөмөлдө шоор бүгүн иштейт, эртең жабылып калат дегендей. А так негизи биздин өзүбүздүн көмүрүбүздүн сертификаттары бар. Жылда биз радиологиядан да өткөзүп турабыз. Андан тышкары жана мен айтып кеткендей Бишкек жылкы электр борборунун лабораториясынан өтүп турат. Протокол испытания дегендер бар. Мен ошо бүгүн бияка дагы ала келгем ошо протоколдор. Биздики ар бир эмебиз мындай партия ушундай өтүп турат да. Анан карап эметип турабыз. Анан бирок жанакындай рынокко саткан, элге сатылып аткан көмүрлөрдү аларга деле эми бизден сурагандарга биз беребиз. Анда эч кандай эмеси жок да. Бирок эми ошол мисалы ушул эми Миңкушта, Кара Кечеде 20 ишкана бар. Анан ошо биздин Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын мисалы сертификатын алып, анан аркы башка көмүрүн сатып атабы, ага дейин биз кепилдик бере албай калабыз да. Анан эми бул көмүр тармагын алганда ошо көмүр казуучу ишканаларда мисалы алар бар ордунда турат, аларды мындай көзөмөл кылса болот. Барып ошол жерден текшерип дейли. Көмүрдү ташыганын, анан көмүрдү сатканын бизе бүт муну менен 100% жеке ишкерлерибиз алектенет. Анан ушу биздин оюбузда ушул бир көмүр ташуучу бир мындай мамлекеттик бир өзүнчө ишкана түзүлсө, андан кийин жерлерде мисалы эми чоң мындай Чет ишкерлерди эле жоопкерчиликти албай коюш да мүмкүн да. ооба, анан райондук борборлордобу, чоңураак шаарларда ушундай бир муниципалдык мындай көмүр кампаларды ачып койсо, ал жерде ушул жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү да мындай көзөмөл жүргүзүп, ошол жерде чоңураак мындай таразасы бар, баардык эмеге шарттарга ылайык келген ушундай бир муниципалдык эмелерди, көмүр кампаларды ачып койсок, бир чети көмүрдүн баасын көзөмөлдөгөнгө жакшы болмок, экинчи чети жанагы сиз айтып аткан сапатына. Болбосо бүгүнкү күнү мындай көчөдө өтүп баратканда дарбазасын ачып алып көмүрлөрдү коюп сатып атат. Тегерен бар капкара болуп болуп атат, чаң учуп атат. Ал деле эми туура эмес да негизичи. Анан эми жана сиз айтып кеткен баягы бул шаар мындай булганып атканы, бул эми жеке менин оюм да, эми мындай айтканда мен ушу эфир менен пайдаланып айтып кетсем дегендей. Негизи бүгүн ушул жанагы интернеттен 24kgден окуп отуруп, жанагы эң кир шаарларды да карап көрдүм да мен делечи. Биздики Бишкек биринчи орунда турабыз. Андан кийинки кайсы турат дегенде, мисалы экинчи орунда Дакка, бул Бангладештин эмеси, столицасы, Ухань, Китай деп атат. Ханой, Вьетнам, Калькутта, Индия, Карачи, Пакистан, Ченду, Китай, Мумбай, Индия деп, то есть ушундай кетип атат да. Бул эмнени айтып атат? Бул бардык шаарлар бул мындай климат жагынан ысык жана жылуу жерлерде турган. Буларда көпчүлүгү көмүр деле жакпайт да.
Мисалы ошо экинчи турган Дакканы алсак, бул жерде 16 миллион калк жашайт экен. Январда температура плюс 20 экен. Негизи эле годовой ушу температура колебаниясы 20 градустан 36 градуска чейин экен да. То есть мындай айтканда 20 градуста ким көмүр жагат? Эч ким жакпайт. Бирок экинчи орунда абанын кирлигинде турат. Анан бул эмне ойго алып келип атат мени? Могу шаарлардын баары мындай айтканда уже перенаселенный шаарлар да. Калктын көбөйүп кеткени. Биздин Бишкек деле ошого келип калды да, мындай айтканда. Азыр ушул эле шаардын тегерегинде канча жаңы конуштар курулуп кетти, мыйзамсыз да курулуп кетти. Шаардын центрин алалы, этаж үйлөр аябай жакын салынып, бири-бирине аябай жыш болуп салынып баратат да шаарыбызчы. Көчөлөрүбүз аябай тар болуп баратат. Анан ошончо салынган үйлөр жылуулук талап кылат. Ошончо жаңы конуш могу тегерегибизде 100 миң деген печкалар пайда болду да. Ошолорго көмүр жагыла баштады. Ошол ар бир керек болсо колунда барлар өзүнчө жанагындай бул казанды коюп алып, көмүрлөрдү аябай дагы жагып атышпайбы? Ооба. Бул дагы зыянбы? Ооба, анан бул ошо айтканым мен просто ошо Бишкектин ичинде эл жашаган калктын саны аябай көбөйүп кетти. Соответственно, машина көбөйдү ошончо. Көчөлөрүбүздө канча пробка болуп атат. Машиналарга май куюучу, газ куюучу станциялар. Анан дагы таштандылар жактан дагы өрттөп атышпайбы көбүсүн? Мусорный полигон ал жайыгышы бизде күйүп турат. Анан ушул көмүр дагы, конечно, бул смогко таасирин берип атат. Бирок көмүрдүн өзү эмес, көлөмү да. Машинанын көлөмү көбөйдү, көмүрдүн жаккан көлөмү көбөйдү, баарынын көлөмү көбөйүп кетти да бизде ушу Бишкектечи. Анан бул маселени чечиш үчүн туура жанакындай новостройкаларды газга өткөзүш керек, электромобилдерди кое беришибиз керек, общественный транспорт деп атабыз, электрический кылышыбыз керек. Керек болсо ушу шаардын ичиндеги жанакындай промышленный объектилерди шаардын четине чыгарышыбыз керек. Анан баягы азыр мына электроэнергияны аябай көп колдонуп атабыз деп атабыз. Аябай эмеге чыгып кетти. Кантбек, сиздин сөзүңүз оозуңузда азыр ушу дагы улантасыз, сиз абдан жакшы баштап атасыз. Мен бир угарман күтүп атканын айтылып атат, угуп коеюн, анан улантсаңыз. Сиз эфирдесиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кеп мындай да, мына эки бизге оодарып коюп атат жөн эле бул тетиштикки, анан частный үйлөрдүн жатканда деп. Мен эсиме түшүп атат. Мен 70-жылдардын баштарында мен заводдо иштегем да. Анан гражданский оборона сабак болор эле, бизде бир кварталда бир 3-4 жолу биз сабак берчүбүз, цехтеги жумушчуларды чогултуп алып, бизди да окутчу гражданский оборона боюнча. Ошол жылдарда, ошо 70-жылдарда мындай деп түшүндүрдү эле да бизге бир лекцияда. Ошондой терезелер болот, пластиковый деген. Аба киргизбейт, эшиктер дагы ошондой бронированный. Аба киргизбейт, бир ушундай жаман зат жарылса согуш учурунда, мисалы, ошондон сактанып калганга кандайдыр бир мөөнөт тирүү калууга мүмкүн адамдар желдеп кеткенче дегенчи. Ошону эми пластиковый деп эле. Ошону эми биз көрүп атабыз пластиковыйды. Эмне үчүн? Себеби чоң могу согуш учурунда, катуу согуш болуп аткан кезде акыры аягында бактериологическая война деген болот деп түшүндүрчү да. Ошо бактериологическая войнага именно через воздух убивали, убивать надо было. Эми өлтүрүш керек эле, кырыш керек экен да элди. Баа согуш болгон жерде. Эми могу биздики силер айтып атасыңар, тетисте эле, ошо тетисте эле көмүрдө методы. Сөзсүз көмүр биздики сапатсыз. Баа Кузбастыкка жагылып атканда тазараак болчу, таза болчу эле бир далайга. Бирок мен өзүм 5-этажда жашаймын, микрорайон Көкжарда, Бишкек шаарында. Ошондо 5-этаждан таң атканда туруп карасам, азыр именно мына күндөрдө төбө жагыңызды карасаңыз, асманды карасаңыз, казандын кара көтүндөй болуп турат да, бир уюлган бир кара нерсе, аба.
Andan tez bir jagında ıldy jagında bileri eteginde ıldy ele tütünü getiyotat. Kançaka getet, şar jaka getet. Al bir jakta ele galat. Bu jerim menen jeksen bol. Anan keyin oşol janagı tütün öýde göterilip dur, anan keyin sapırlat da gadimkidey. Eme muну je Sputnik menen men oylawatam, je raketa menen je samolyotlar menen bizge çaçıp atышат. Moğreke Amerikansk tigi bazaňardy geçirdiňer ele eme jalpy moğu kantagı bazany jogatış kerek bolup atat. Anan keyin moğreke pro Amerikalyk moğu köp politikler jürbeýbi bizde. Oşol Temaga baylanıştı da berseniz. moğreke hawa jönünde aýtkam gelet da. Oşonu görüp atkan moğreke OBC anan o onderdele görüp atpaýby. Alar emne üçin bizge jardam berişpeyt. Uşunun barında özlerdeyle yaşap atışat. Alar, конечно, öýde jakta, tör jagында yaşasa gerek. Biz uğup atabız, mına yüzün bari bronirowany bolsa dağı, bari bir çıgasың da. Men sizlerge eskertetelim. Oşonduktan o жерden üstüne ben forçikany açıp koysam ele bilesizbi? Bir постоянно emes, bir ayrım uçurda bir sasıqtan кислая среда, как кислотная среда да, частный. Ушундай ава кирип атат. Avada giret. Ebi bardyk. Dem alıp atkanda mayda uşunçalyk mayda unga okşoş da, ondan da mayda o organizmge adamdın tamagyna toktop kalıp atat. Bir dalay jötölüp kaka men 78'ge kelip kalgan kişimin. Oşo bir dalay jötölüp oşo korgonup üydün içinde maskaçan jürüp kaldık. Eta kuda gaytese. Вообще Amerikany jogatış kerek bu жерden. O bir de gelsin, onu da gelsin. Рахмат, жакшы пикириңизди айтып атасыз. Албетте бардык нерсени байланыштырып эчеке жалпы жөнүнөн айтты, бул абанын булганышы боюнча. Эми биз өзүбүздүн сурообузга да өтөлү. Негизи кандай дейсиз бул эжекеге комментарий бересизби? Жок, баягы мен айтып кеткендей эле бул чында баягы Америка же дагы башка бир өлкөгө келип биз атайын уулап ататкан мен андан алысым андай деле эмес. Бул күнү ичинде өзүбүз деле бул азыр жаштар окуганы кайда келет? Бишкекке келет. Жумуш издегендер кайда келет? Базардын баары биякта Бишкекке келет. Саясаттын борбору, культуранын борбору дегенде, жумуштун борбору бүт эле мындай айтканда промышленный борбор бүт эле Бишкек болуп калган да. Ушул жерге баягы биздики азыр 6 миллион калк болсо ошо миллиондон аштык биз Бишкектебиз. Ошо тегеректе. Анан ушул элдин баары жанакындай иш жүргүзүп атат, унаа менен жүрөт, көмүр жагып атат, башкасын кылып атат. Мисалы, темир эриткен немелер бар, азыр мындай кичинекей мини заводдор бар, пластик менен канча иштеп атат. Ошонун баары эле ушул тегеректе да. Анын баары эле ушул мындай айтканда экология таасирин бербей коюп атат да. Анан бул жанакындай эле калктын көбөйүп кеткенине жараша ошончо биз мындай потреблениябыз көбөйдү да Бишкектечи. Ошол баарын алып келип атат. Мисалы, ошол көмүрдүн эле көлөмүн азайтсак, машинанын көлөмүн азайтсак, ошол промышленностьтун көлөмүн азайтсак, ошондо эле кайра абабыз тазарат эле да. Мисалы, ушул эле Бишкекте мурда деле көмүр жагылып кетилген, мурда деле машиналар жүргөн, ошол мурда эле Бишкек жылуулук электр борбору иштеп турган да. Тургандан азыр келип эле биз баягы эмнеден деп мындай суроо берип туруп калдык. Ошо көлөмүнө жараша болуп атат да, көлөмү көбөйдү баарынын. Дагы бир суроо, негизи элечи Канатбек мырза, алып келинген көмүрдүн сапатына ким жооп бериш керек? Мисалы, биз сапаты өзүбүздөн чыккан ата мекенчи көмүрлөрдүн сапаты жаман. Демек, баягы борбордук жылуулукка биз сырттан алып келген көмүрдү Казакстандыкын жагалы, экологиялык таза болсун деп анан быйыл кара кече өтүп алдык. Кара кечеге өтүп алгандан кийин аябай ого бетер булганып калды деген сөздөр да чыгып атпайбы? Bir ugarmandı kabul alıp koyup duran, men de sorumu cevap verseniz uga atağız sizde. Alo. Uga atağız. Efirdeyiz. Salamatsızlar. Mundaydı hazır ayıp atmayı. İşte şaharına varı da koçup gelip aranı sunday tütün köp bolu odat, el köp bolu odat deyip. Alemi o şaharından tütün yok. Bundan çok Moskva çok şehirlerde için tütün yok. Hem de bu kişi inspektörü üyülesmeyen casası gerekli. Başka elde aydap çıkıp. Anı göre bir oğusuluktu sözler söyleyeyim. Rahmat pikiringizge. Soruңuz barбы?
Эми ушул жерге да жазып атышат, Бишкектин ышы менен Оштун ышын салыштырып келсек, Ошто тазараак болуп атат дейт дагы. Ооба, эми мен деле жакында эле Ошко барып келдим. Баягы самолет менен конуп атканда Оштун үстүндө деле ушундай көрүнүш болуп атты. Бирок мындай мынчалык эмес эми, бирок бар. Аэропортко кетип баратканда тиги жолдо Ак Жол айылынан башкасын карасак деле ошол жакта деле ушундай эртеңден караса ушундай түтүн турат да. Ооба, бул көмүр жагылып метип атат. Анан эми баягы мен эми айтканым жанакы Бишкек шаарында деле ушундай центрде деле карагыла аябай жыш салынып атат. Тегерегибиздин баары жанакындай жаңы конуштар болуп кеткен. Ооба, мен эми баягы айтарым эле ушул кайра эле көмүрдүн көлөмүн бияка жагылып атканын тоже азайтышыбыз керек. Машинанын деле санын азайтышыбыз керек. Жанагы бензин, солярка менен жүргөн электрический өтө башташыбыз керек. Ушундай жолдор менен барып, анан полигонубузга мисалы ошо мусор тазалай турган бир өзүнчө завод курушубуз керек. Ушундай жолдор менен барып абабызды тазалабасак, анда оор. Мисалы туура азыркы биздин агайыбыз айткандай деле учу мисалы чоң Пекин деле турат шаарына тазараак да бизге караганда. Бирок убагында алар дагы ушундай эмеге Туш болушкан. Бирден бир маселе ал жерде автотранспортты азайтканда мындай эмени ыкманы колдонуштур. Бир күнү машинанын акыркы номер цифрасы четныйлар жүрөт, бир күнү нечетныйлар жүрөт. Кезектешип жүргүлө. Кезектешип, ооба. Мен машинам мисалы акыркы номери 2 болсо мен бүгүн жүрөм, эртең жүрбөй калам да. Жолдо мени кармаса айып төлөтөт. Ошондо машинанын жолдо жүргөн машинасы 2 эсеге жакын азайып атат да. Бүгүнкү күндө эле менимче ошол ыкмасы колдонулат да ал жактачы. Эми жана көмүргө келели, кара кечеден. Мен мисалы Монголияга барып көрдүм да. Улан Батырдагы аябай эми суук ал жакта, ошондо кыш айында барып калдык. Ошол жерде ошол монгол элдеринин дагы, ошол Монголиянын дагы бир проблемасы ушул экология экен да. Айрыкча алардын жанагы жылуулук борборлорунан чыккан түтүндөн ушунчалык жер алардыкы баягы алардыкы башкачараак дагы көмүр жагышабы, алардыкы андан дагы мындай коркунучтуураак деп. Ошого алып караганда чын эле көмүрдүн сапатына жараша жагылыш керекпи деген суроону улап кетким келип атат. Эми баягы ар бир көмүрдүн мисалы мындай ГОСТ деп коебуз го, баягы өзүнүн талаптары баягы ошого жараша болуш керек. Ал жерде ГОСТторду дагы өзүнүн кубаттуулугу канча, жанакындай нымдуулугу, тиги гүлү канча, сера канча болуш керек, мындай проценттер менен бүт көрсөтүлгөн. Анан бирок ошол көмүр кесиминдеги көмүр мисалы иштелип казылып чыгаардын алдында да ошол лабораториядан өтөт. Лабораториядан өтүп, ошол ГОСТко ылайык келсе, радиациясы нормада болсо, анда ошол жерди кенди казганга уруксат берилет да. Эгер андай талаптарга жооп бере турган болбосо, анда ал жерди көмүр казганга тыюу салынат. Ал көзөмөлгө алынып турат. Анан бул айтып аткан биздин деле аба булганыктай смог деп атабыз. Смогтун деле чындап мындай түрлөрү болот, ар кандай түрлөрү болот. Ошол эле Москваны бир жылдары билебиз, тегерегинде жанакы торф күйгөндө, торфяный болото деп коет. Ошол күйгөндө мисалы жумалап алар даже мындай айтканда күндүн бетин көрбөй калышкан учурлар болгон, капкараңгы болуп басып, пока ошол өрттөрдү өчүрмөйүнчөчү. Башка мисалы Калифорния тияк бияктарда алганда токойлор күйүп атат. Токойлордон деле баягы айлап алар күйсө, ошончо айлап смог басып калып атат. Бизде эми жаңы курулуштарда да жана нерселер да күйгүзүп атпайбы? Бир суроо жазган экен. Дыйкан Алиев Кыялбек дейт. Жаңы жылыңыздар менен эмне себептен ТЭЦтин мунарасын кыскартып салган дейт. Бул көмүргө байланыштуу эмес экен, бирок ошондойсу дагы айтып коесузбу? Мына бул эски трубаларын айтып атсак, жаңыга салыштырмалуу. Бирок жаңысы эскилерге караганда бийик. Бул эскилери да. Анан ошо модернизация бул Бишкек жылуу электр борборунуку бүтө элек да. Салынып келип азыр пока турат. Дальше мындан ары дагы жаңы эскилердин блокторун баарын жаңыга өткөзүш керек, салыш керек. Ошондо жанакындай чоң трубалар коюлат да. Анан азыркы учурда Бишкек жылуу электр борборун дагы газга өткөзсөкпү деген да маселе каралып атат да. Эгер андай болсо, анда баягы башкача да салынып калышы мүмкүн. Анда көмүр жакпай эле көбүнчө газ жагып калабыз.
азыр ушу экономика жагынан баягы акча каражат жагынан кандай болот ушуну адистер эсептеп атат. Эгер ошол жолго кетсек, анда газ туура негизи баягы күнү мына азыр деле энергетиктер дагы үнөмдөөгө чакырып атат. Аябай жогорку бир күчтөгү баягы энергия кубатын колдонууга жеттик деп алар аябай ушундай бир өздөрүнүн тынчсыздануусун берип атпайбы? Демек альтернативдүү отунга өткүлө, үйүңөрдү көмүр менен жылыткыла, газ менен жылыткыла дегенчи. Бирок экинчи жагдай биздин жарандарыбыз деле ошол жагда иштеген дагы ушул жетекчилер деле бул маселени дагы аябай караш керек го дейм. Анткени чын эле өзүбүздүн ден соолугубуз үчүн бир комплекстүү бир иш чараны чогуу колго алып, балким чын эле газга өтүш керек. Анан бул электр энергия жагында айтып кеттиңиз. Эми бул жагынан деле азыр ушу иштер жүрүп метип атат. Мисалы азыр жанакындай кичинекей гэстерге басым кылынып атат да, ошолорду тез аранын ичинде мындай салыш керек болуп атат да, малый гэс деп коет. Эми алар дагы болсо баягы электр энергия чыгарып метсе, эми чынында бул деле мындай айтканда канча эл электр энергиясын мындай талап кылып сурап атса, ошончо бергенге мындай чектөө койбой, наоборот, ошо бериш керек да. Бергенге иш алып барыш керек да. Ошондо мисалы көмүр аз жагылып, жанакындай электр эмесине өтсө, жаккысы келет, акчасын төлөсө, анда бериш керек да. Ошону көбөйтүш керек. Мен дагы пикирим ушундай да. Анткени биз демек ал жагын дагы чыгыш керек. Эми баасы боюнча дагы бир кайрылалы. Мисалы азыр баасы боюнча мындай маселелер жаралган жокпу? Анткени күн аябай суук болуп атат, өзүңүз билесиз. Мындайларда сөзсүз түрдө кызыл кулактык кылып ийишет. Туура, бул деле суроо туура. Эми биз деле ошо былтыр жанакындай пандемия болду эметкенге карабастан ишибизди токтоткон жокпуз. Көмүрдү жетишинче ачып алдык. Анан ошол себептен бул жаңы жылга чейин баарын жетиштүү камсыз кылып, ортодон бир ноябрь учурунда кичине бир мындай спекулятивдик бааны көтөрүү аракеттер болду. Бирок көмүр жетиштүү болгондон ал кайра эле бата эле баасы түшүп калды. Азыркы күнү баа деле биздин көмүрдүн баасы былтыркы жыл менен салыштырмалуу, былтыркы жыл менен бирдей эле болуп турат, даже кээ бир жерде арзаныраак болуп атат да. Муктаждык мындай өтө деле жок. Көмүр жетиштүү бардык жерде. Топ базаларды мындай ачып, кошумча ачып ийген жоксуздарбы? Былтыр мисалы үчүн 600дөй болсо керек эле. Быйыл андан кичине көбүрөөк болду. Республика боюнча 780 топ база болду. Бул жана стационардык түрдө туруп саткан. Андан тышкары ошол эле база көмүр кампаларда көмүр жетиштүү болгондон кийин көмүр ташыган машиналар алар кыдырып сата баштайт. Андай мисалы канча бул көл жака барып кыдырып көргөндө деле мен өзүм деле көп болот. Ушу машиналар айылдарды кыдырып, сигнал берип, ушуну көчө кыдырып сатып жүрөт. Ошентип алар менен алганда анда топ базалар жетиштүү болду да. Былтыркы караганда көп болду бизде. Эми дагы бир жагдай, мен жана эфирдин башында да сизге айттым эле, Алай районундагы, өзүңүз билесиз, ушул жака нарындан бир топ памирлик кыргыздар да көчөрүп барылбадыбы? Мына ошол жерде аябай кыйналып үшүп жаткандагыларын айтышып, бизге да кайрылган учурлар болгондо бизге көмүр түшүрүп беришти дейт. Бирок көмүр абдан майда болуп унга окшош экен, таптакыр күйбөйт, күйсө кайра өчүп калат, ошентип сукта аябай кыйналып кеттик деген. Ушундай жагдайларды кандай эмне деп жооп берет элеңиздер? Эми бул андай баягы социалдык жактан жардамга муктаж болгон калкыбызды ошо жергиликтүү бийликтердин өзүнүн бөлүмдөрү бар, социалдык, ошолор аркылуу мындай жардам кетет. Анан эми чында бул жерде бул Бишкек мэриясынын эмеси практикасы жакшы да. Булар деле убагында көмүрдү ушинтип таратып берчү. Анан бирок көмүр таратканда сапатына аябай көп нааразычылык болчу. Акыркы жылдары булар көмүр таратпай эле ошол жарандарыбызга акчасын бере башташты, акчалай. Анан ошол канча 1,5 тоннабы ушундай баягы ар бир үй бүлөгө дегенде ошонун акчасын берет, базар баасы менен эле. Анан ал адам өзү сатып алат, тандап туруп. Анан буларга деле ошондой кылса жакшы болмокко деп ойлойм да. Анткени эми ким билет эми ким кандай көмүр менен камсыз кылды, кайсы кесимден. Анан начар көмүр алып барып метип койсо, чындап эле ал ушундай болуп атса керек да. Акча менен берген жакшы болмок да. Өзүлөрү сатып алмак.
Дагы бир суроо бар экен, базар бааларынан карьераданбы, карьерден. Карьерден чыккан көмүр жеткенге чейин канчага кошулат дейт баалар. Мисалы ушу биздин эле көмүрдү алалы, анан бул Бишкек основной бизге көмүр ушу Бишкек жака Чүйгө, Ысык көлгө, Нарынга тарайт. Анан биздин көмүр кесиминде көмүрдүн баасы 1330 сом турат, 1 тоннасы. Анан ошол эле учурда Бишкекке келгенде ошол көмүрүбүз 3,5 чейин сатылат да. Анан эми эсептеп көрсө болот канча айырма болуп атканын. Анан бул жерден Бишкектен Кара Кечеден чыкканда жана машиналар 1 тоннасын ушу Бишкекке чейин кыш мезгилинде 1800 сомго чейин жеткизет. Жайкысын 1300 сомдон жеткизет. Кышкысын 1800. Ошондо 1330га 1800 кошсо 3130 болот а. 3130. Анан ага деген дагы жанакы көмүр кампалар өзүнүн акчасын эмесин баягы пайдасын кошуп сатканда ошо 3,5 чейин чыгып кетет да. Азыркы учурда мисалы 3100дөн эле сатылып атат биздин көмүр, 3200дөн. Неге дегенде баягы көмүрдүн талабы азайып, беркилер болсо ортодон кошкон акчасын кичине азайтат. Аймактарда чамалы кандай? Аймактарда деле ошол мисалы бизде ушу күз-кыш мезгилин өтүп атканда өкмөт тарабынан штаб түзүлөт, ушу күз-кыш мезгилин өткөзүү боюнча тиешелүү органдар бары. Анан штабтын ушу жыйыны болуп турат. Декабрда дагы жыйын өттү, премьер-министр өткөздү. Ал жерден бүт аймактын өкүлдөрү өзүнүн маалыматтарын беришти ушу көмүргө болгондо. Бирок бардык жерде абал туруктуу деп эч кимдей көмүрдүн баасы өстү же жетпейт деген маселе пайда болгон жок, турган жок. Жакшы, анда азыр бизде угарман бар экен, сиз жогабыл сурооңузду бериңиз. Саламатсыздар. Саламатсызбы? Мен бул жана экология негизги азыр экологияны бузуп аткан тесис деп эле жамандап атышпайбы? Тесистин мына могу кийинки салынганы өзүнүн очистный сооружениясы эле жана түтүн тазалаган. 5 этаж үйдүн чоңдугунда, а жерден таптаза чыгат. Анчалык эле эметсеңер жана турбалардын башына түтүктөр кандай чыгып атканын текшербейсиңер. Бул биринчи суроо. Себеби деген эскилерде мүмкүн анчалык таза эмес, баш көбүсүн эле тазалап чыгып аткан. А жаңыда жана жакы формальдегидный соединениялер күкүрттүн эмелерин тазалап чыгарат. Анан экинчи суроо ушу жана тесттин азыр экинчи жаңысы иштеп атканы. Анын жана кызы Чувашта анан ошо баасы тигип бул деп атпайбы? Анын баасын деген мен ошону көп эле жерге айтайын деп жүрөм. Мощностун баасын мощностко бөлүш керек. Ошондо бул өзү арзан эле болуп чыгат. Анан экинчиден жана үйдү шаардын неметип атканы негизгиси автомобилдер. Түшүнсөңөр. Себеби автомобилдерге алып келген бензиндердин сапатын ачар дагы ага көтөрүш үчүн присадка кошот. Анын составында күкүрт бар. Анан автомобилдер деген өзү илгерке караганда 10 эсе 20 эсе көбөйдү да, билесиңер да. Анан экинчиден Бишкекте деген илгери 650 миң эле киши жашачу. Мына мен Фрунзе корпорация иштеп жүргөндө. Азыр деген 1,5 миллион официально жашап атат территориясында. Андан тышкары Сокулук менен Аламидинди кошкондо почти 2,5 миллион киши. Кыргызстандын 3/1 ашыгы ушу Бишкекте жашап атат. Анан бир жерге чогулуп алгандан кийин ушундай болот да. Анан жанагы газ дегенди жанагы ылдый жакта жашаган новостройкалардын көбүнүгү несесностойкий райондорго сырныбагында салынмаган жерлерге салынып калды. Ошолорду азастан көчүрүп, бийик үйлөргө жиберип, а тез булгап атат деген менен тез өзүнүн мощносту чоңойгон жок да, илгеркеле убакта турат. Себеби деген ага жаңы үйлөр деле кошулган жок. Аяк даже токслоо бербейт жаңы үйлөрдү кошконго, мисалы, мен билгенден. Анан ошон үчүн тестти жөн эле жамандап атасыңар. Керек болсо тесттен чыккан түтүн мурукудан деле ысырмагынан деле анчалык көп жаман кылып булгап жиберген жок. Тем более бул кийинки тест тызычууга азыр киргизсе, андан чыккан түтүн таптаза болот. Таптаза болмок, Дүйнөлүк деңгээлдеги жанагы нормативдер менен салынган да бул. Мен ошол боюнча частично кабарларым бар. Рахмат.
рахмат бизди угуп өзүңүздүн оюңузду айтканыңызга. Мен деле ушу сиз менен кошулат элем. Бул Бишкек жылуу электр борборунда турган жана көмүр жалап аткан турбалардын үстүндө адистердин айтымында ошо фильтрлердин баары турат. Ал жерден эч кандай эме болгон жок. Анан туура бул тегеректе аймактарды жанагы жангылыштардын баарын газга өткөзүп, анан эми могу автомобиль дагы бул жерден акыркы ролду ойнобойт. Мындай бир чоң себептердин бири эмнеге дегенде азыр мына ушу соц тармактарда деле көп мындай талкуу болуп атпайбы, жанагы машина катализаторлорун алып салып атат, сатып атат депчи. Эми ушул эле өнүккөн Европада деле ушул автомобилдерге ушул катализаторду деле бекеринен койгон эмес да. Ал катализатордун эң бир мындай основной эмеси, функциясы чыккан түтүндү тазалаш. Ал ушул катализатордон чыккандан кийин ал сууга анан кислородко бөлүнүп калат да. Ооба, зыянсыздандырып. Зыянсыз, таза чыгып калат. Анан бизде деле чынында машинанын көлөмү аябай көбөйүп кетти. Бирок эми келгенде машинанын орто жашы бир 10 жаш, 12 жаш, 14 жаш машиналар келет. Эскирээк. Алардын эми менимче ал катализаторлордун көбүнүкү уже мындай иштебей деле калды да. Алардыкын жаңы ошол выхлопной системасын баарын алмаштырыш керек, жаңы катализатор менен коюш керек да. Бул туура, мен деле кошулат элем, автомобиль деле бул жерден. Анан жанакындай шаардын ичинде ушу чын эле көп промышленность, пластик менен иштеп аткандар бар, жана темир эрткендер бар, өндүрүштөр. Ошол эле могу заправкалар, бензин куйган жайдан деле ал жерден деле испарение болуп атат бензин. Бул деле таасирин берет. Мисалы жанакы освежитель воздуха деп коебуз, газ баллончиктер. Аларды окуса, алар деле мисалы ушул эмеге, абага зыяны бар да. Ушунун баары келип туруп, ушу абанын булганышына таасирин берет. Көмүр да берет, баары. Ушул мен жанакы айтып кеткен сөзүм, ушул мен өзүмдүн көз карашымда көлөмү көбөйүп кетти да. Бензин, машина, көмүр, бардык нерсенде промышленностун баарын ушу Бишкектин. Анда социалдык тармактарда жана жазылып аткан ата мекенди өзүбүздүн көмүрлөр сапаты начар, ушуну жакпаш керек эле, сырттан эле алыш керек эле. Бул кайсы бир ошол эле депутаттардын, кайсы бир 3-4 бир депутаттардын кызыкчылыгы болуп эле өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн Кара Кечеге өткөрүп койду, жылуулук борборун көмүр менен баягы камсыз кылганда деген сөздөр деле анчалык реалдуу эмес турбайбы? Жок, мен ага деле кошула албайм. Эмнегеден мен айтып кеткендей эле бул көмүр деле өзүнүн ошо баягы тиешелүү ГОСТун баарына жооп берет. Демек тесин ичинде да тазалай турган жанагындай. Ал жерде да фильтр турат. Анан бирок эми бул жаңы конуш баары тегерегибиздеги баягы үйлөрдүн баарында мына эле печкада жагылып атат. Ал жерде фильтрлер жок. Бирок эми көлөмү көбөйүп кетти да ошол печкалардын. Туура, сиз дагы ушундай пикирди дагы бирөө жазган экен, ошол печкаларды да караш керек депчи. Негизичи мына азыр көмүргө да ууланып өмүрлөрү менен кош айтып атышкандар болуп атат да. Ушул жагдайга жол бербеш үчүн кандай кеңеш берет элеңиз? Мына көмүрдү жагууда мисалы кээ бирлер жазып атат, кайсы көмүрдү алышыбыз керек деген дагы сөздөрдү жазып атат да. Эми ушул эле Бишкекте деле алсак, мисалы көмүр сатып аткандар менен биз деле барып как мониторинг жүргүзүп турабыз да, кандай болуп атат, эмне болуп атат десек. Түшүндүрүштөр жүргүзөсүздөр да, сөзсүз. Жөн биз мындай мониторинг жүргүзөбүз, баягы кайсы көмүр көп өтүп атат деп. Анан ошо биринчи орунда ошо Кара Кеченин көмүрү, экинчи орунда ошо Казакстандын көмүрлөрү. Анан эмнеге десек, бул Кара Кеченин көмүрү печкаларды көп ыштабайт дейт. Ис толбойт дейт да. Турбаларыбыз таза турат дейт. Кара Кеченикинен. Казактыкы жанакындай кошумча май заттары көбүрөөк дейт. Ошону эмеге иске гүлгө толуп калат дейт турбаларчы. 2-3 айда бир тазалап туруш керек дейт. Болбосо баягы түтүн чыкпай калат дейт да. Эми бул жерден баягы кайсы көмүр дегенде кимге кайсы көмүр жакса өзүлөрү печкасына жараша алат го деп ойлойм да эми. Бирок казактын көмүрү болобу, кыргыздын көмүрү болобу, мындай айтканда баягы күйүү процесси баары жүрүп атат. Күйүү процесс жүргөндөн кийин уу заттар баары бир чыгат. Тигинден да. Сөзсүз түрдө коопсуздукту да караш керек да адамдар өздөрү. Сөзсүз. Кайсы печкага сиз айткандай туура келет мешине,
кайсы нерсе кокустан жанагындай изи чыгып баягы улантып ийбейт деген жагдайларда дагы сөзсүз коопсуздугуна жараша да иш алып барыла турбайбы. Рахмат. Анда бизге берилген убакыт аягына чыгып калды. Канатбек Ыбышевич, сиздин ушу биздин чакыруубуз менен келип бергениңизге рахмат. Анткени биз ушул бүгүн көмүр жетиштүүбү деген сурообузга дагы жооп алдык. Ошол жылуулук электр борборунан чыккан кара түтүнгө сапасыз көмүр себеп болуп атабы дегенге дагы жооп алдык сизден. Андыктан сизге ыраазычылык билдирем, урматтуу радио угуучулар. Бизди уккандарыңызга сиздерге ыраазычылык. Биздин студияда Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директору Ашырбаев Канатбек Ыбышевич болду. Саламатта калыңыздар. Сизге рахмат.